الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Бүткүл аламдардын падышасы, бүткүл аламдарды жараткан, бүткүл аламдарды башкарып турган, асман жерде жанан ортосундагы бардык нерсени жаратып, Аллах субхана ва таалам сиз менен бизге кызмат кылдырып койгон Аллах Таалама чексиз мактоолор, пайгамбарлардын мөрү, пайгамбарлардын мырзасы, Аллах Тааламдын эң сүйүктүү кулу пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга, анын үй бүлөсүнө жана аны ээрчиген бардык момун мусулмандарга Аллах Тааламдын салават саламдары болсун. Урматтуу момун мусулман бир туугандар, Аллах насип кылып сиз менен биз Рамаданды жарымына жетип келдик. Бул Аллах Тааламдын эң чоң жакшылыктарынын бирөөсү. Эми сиз менен биздин алдыбызда Рамадандын жарымы калды. Рамадан айы сиз үчүн, биз үчүн кандай ай болду? Ушул 15 күндө Рамадан айында кандай ийгиликтерге жетиштиңиз? Жана кандай жаман сыпаттарды, жаман адаттарды, жаман амалдарды калтыра алдыңыз? Эгерде ушул нерселердин бирөөсүнү кылган болсоңуз, анда сиз чоң ийгиликке жетипсиз. Ал эми сиз жогоруда айткан нерседен эч бир нерсесине жетишпесеңиз, тактап айтканда, жакшы амалдарды көбөйтпөсөңүз, жаман адаттарды, жаман кылыктарыңызды, жаман нерселерди калтырбасаңыз, сиздин орозоңуз Рамазанга чейинки абалыңызды эч бир өзгөртүүгө себеп болбосо, анда бир туугандар калган 15 күндө мындай эмес, мындан жакшыраакка өзгөртүүгө аракет кылайлы. Бир туугандар, сиз менен биз кечээ пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын тарыхына назар салганбыз. Тактап айтканда, ислам үммөтүнүн эң биринчи жеңиши жөнүндө сөз кылдык. Бүгүн да иншаллах тарых баракчасын барактайбыз. Бир туугандар, сиз менен биз ушундай динде жашайбыз, сиз менен биздин тарыхыбыз бар. Сиз менен биз сыймыктанып, көкүрөгүбүздү бийик көтөргөн тарыхыбыз. Бул тарых башка тарыхтардан өзгөчөлөнүп турат. Бул тарых ыймандын негизинде жазылган тарых. Бул тарых Аллах Тааламдын коркуусунун астында жазылган тарых. Бир туугандар, сиз менен биздин тутунган динибиз ушундай дин, Аллахка чексиз мактоолор болсун. Аллах субхана ва таалам сиз менен бизди бул дин себептүү бул дүйнө бактылуу кылат жана акыретте өлүктүү бактылуу кылат. Эми караңыз, сиз менен биздин ушул динибизде адам баласы жетишкен бардык жакшылыктар бар. Маданият жааттан болобу, руханий жааттан болобу, кайсыл жаатты карасаңыз, ислам ошол жааттан эмне алдына чыккан. Ошондой эле ошолордун бири тарых. Бир туугандар, сиз менен биз тилекке каршы капырлардын, мушриктердин Аллах Таалама шерик кошуп, Аллах Тааламдын баласы бар, валиядан биллах, Аллах Тааламдан бөлөккө сыйынган адамдардын тарыхын окуганбыз, жаттаганбыз, үйрөнгөнбүз. Бүгүнкү күнгө чейин окуп келебиз. Бирок тилекке каршы өзүбүздүн ислам тарыхыбыздан көпчүлүгүбүз кабарсызбыз. Бул эң чоң көйгөй болуп эсептелет. Ошондуктан бир туугандар, сиз менен биз өзүбүздүн тарыхыбызды үйрөнөйлү. Сиз менен биз эгерде өзүбүздүн тарыхыбызды үйрөнө турган болсок, сиз менен биз өзүбүздүн ким экенибизди билебиз. Себеби тарых бул кайталанат. Бүгүн бир туугандар, Рамадан айында жүз берген дагы бир окуя жөнүндө сөз кылабыз. Кечеги Бадыр согушу да Рамазан айына дал келип, мусулмандар азчылык болуусуна карабастан ийгиликке жеткен согуш сыяктуу, бул согушта дагы момун мусулмандар ийгиликке жеткен. Бул да болсо Меккенин ачылуусу. Аллах субхана ва таалам Меккенин ачылуусун хижранын 8-жылы
Ramazan ayına dal keltirген. Ramazan ayında Mekke fath bolup, мына ошол күндөн баштап Мекке мусулман шаарына айланып, бүгүнкү күнгө чейин мусулмандардын шаары болуп калды. Жана бул кыямат күнүнө чейин уланат. Караңыз бир туугандар, бул күн акыйкат менен батылды ажыраткан күн болду. Ширк менен таухидди, ошондой эле куфур менен иманды ажыраткан күн болду. Бул күн Аллах субхана ва таала Меккенин атырабындагы айланып турган 360 бутту жер менен жексен кылып таухид келмесин орноткон күн болду. Караңыз бир туугандар, бул күнү момун мусулмандар ушундай чоң ийгиликке жетти. Кылымдар бою Аллахтан бөлөк нерселерге сыйынылып келген Кааба шаары ошол күндөн тартып жалгыз Аллага сыйынууга бел байлады. Жана ошол күндөн ушул күнгө чейин ал жерден жалаң жалгыз Аллахка гана сыйынгандар эмне аркалап турат. Эми караңыз, бул тээ кыямат күнүнө чейин ушул нерседе уланат. Пайгамбар Ибрахим алейхиссалам өзүнүн уулу Исмаил менен биргеликте Каабаны курушкан. Каабаны кургандан кийин Исмаил алейхиссаламдын урпагынан арабтар тарады. Арабтар дээрлик 2000 жылдан ашуун ошол жерде жалгыз Аллахка сыйынды. Албетте кээ бир амалдар унутулду, кээ бир жөрөлгүлөр өзгөрдү. Бирок Аллага сыйынуу деген нерсе кала берди. Бул нерсе ушул күнгө чейин уланып келди. Хуза урусунан Амро ибн Лухай деген инсан чыгып, Шам өлкөсүнө барып, бир бутту сатып келип, Меккеге алып киргенге чейин жалгыз Кудайдуулук ошол жерде бийлеп турат эле. Бирок тилекке каршы Амро ибн Лухайдын ушул кылган эң жаман иши бул араб жарым аралына тез арада тарады дагы, тез аранын ичинде көп Кудайдуулук дини арабтардын таухид динин өзгөртүп койду. Ошол күндөн баштап пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келгенге чейин, балким пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келип, пайгамбар болуп келип, андан кийин Меккеден Мединеге көчүп, Мединеде 8 жыл жашаганга чейин Аллахтан бөлөк нерсеге сыйынылган шаардын центри болуп калган Мекке шаары. Ушул жылы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мусулмандар менен биргеликте Меккени фатх кылышты, Меккени ачты. Жана ошол күнү бардык ошол жердеги буттарды талкалады. Эми ушул окуяга кыскача токтолуп өтөлү. Бул Меккенин ачылуусуна кандай себеп түрткү болду? Бул Меккенин ачылуусуна түрткү болгон себеп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Худайбия келишимин хижранын 6-жылы Мекке мушриктер менен келишкен. Бул келишимде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жана Курайштын ортосундагы ушул жазылган келишимдин ичиндеги пункттардын бирөөсүндө ушундай жери бар эле. Кимде ким мусулмандар менен тынчтык келишими бар болгон болсо, аларга каршы Курайш согушу жарыялабайт. Ошондой эле Курайш менен тынчтык келишими бар ууру менен мусулмандар согушпайт деп. Мусулмандар уадасына бек турган кавм эле. Мусулмандар эч качан кыянат кылбайт эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 2 жыл ушул пунктка эч кандай кыянат кылган жок. Балким кыянатты Курайш эли баштады. Кандай кылды? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен Хуза урусу тынчтык келишим түзгөн. Ал эми Курайш урусу менен, Курайш эли менен Бану Бакр урусу тынчтык келишим түзгөн. Жана ошол жерде Бану Бакр жана Хуза урусу эзилтен душмандык кылып бири-бири менен чабышып келген эл эле. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Хуза менен келишим түзгөндөн кийин Курайш бул Хуза урусуна эч кандай согуш жарыялап, алар менен согушпообуз керек эле, жогорку пункттун негизинде. Жада калса, буларга каршы согушкан адамдарга дагы эч кандай
аскердик жардам бербөө керек эле. Бирок булар бул келишимди бузду да Бану Бакр Хуза менен чабышып кеткен учурда Мекке мушриктери, Курайш эли тымызын жанагы Бану Бакр орусун колдоп турду. Жана курал жарактарын берип, ошолорго бүтүндөй аскердик жардам көрсөттү. Бул нерсени Хуза орусу пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга көтөрөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул нерседен кабардар болгондон кийин ла амнa'annakum mimma amna'a nafsi minhu. Мен сиздерди өзүмдүн нафсымды коргогондой коргоймун. Дейт да жанагы жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне акырындан ушул келишим бузулганын билип туруп, Мекке элине чара көрүүнү ойлоно баштайт. Караңыз бир туугандар, кечээ күнкү сабагыбызда Бадыр согушу жөнүндө сөз кылдык. Бадыр согушу бул ислам мамлекети түптөлгөндөн кийин экинчи жылы болгон окуя болсо, бүгүнкү айтып жаткан окуя 8-ci жылы болгон окуя. Эми арадан 6 жыл өттү. 6 жылдын ичинде мусулмандар даражасы, авторитети, ошондой эле мусулмандардын аскери, мусулмандардын бүт жааты өскөн эле. Мусулмандар менен башка эл, мушрик элдер эсептеше баштаган эле. Ошолордун катарында Курайш. Курайш мурда мусулмандарды каалагандай кордогон болсо, каалагандай азаптаган болсо, мынау ушул учурда Курайш мусулмандардан сескенет эле. Себеби мусулмандардын аскерлери да көп эле. Ошол эле учурда мусулмандар Курайш элине караганда үстөм эле. Аскери жааттан дагы, иманы жааттан, бардык жааттан үстөм эле. Жанагы жерде бул нерсени сезген Абу Суфьян, себеби Абу Суфьян Абу Жахил Ибн Хишам өлгөндөн кийин Меккени бийи болуп калган. Абу Суфьян тез арада пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жашаган Мединеге барды. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мен жанагы бузулган келишимди башынан жандандырууну каалады. Аракет кылды, каттуу аракет кылды ушул нерсеге. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эч кандай бул Абу Суфьянга жооп кайтарган жок. Ошондо Абу Суфьян пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жанында дайыма бирге жүргөн Абу Бакрга барды, Умарга барды, аракет кылды, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ортосуна түшүп бергиле деп суранды. Али радиаллаху анхуга барды. Бардыгы бул нерседен баш тартты. Анан жанагы жерде Абу Суфьян куру кол менен Меккеге кайтып келди. Меккеге кайтып келип, болгон окуянын баарын айтып берди. Мекке эли Абу Суфьянды жемелеп, сен барып эч кандай натыйжасыз кайтып келдиң деп, эмне ошол нерседе калды. Ал эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жана мусулмандардын позициясы кандай болду? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аскер чогултту. Мобилизация кылды дагы, жанагы жерде 10 миңге чукул аскерди жийди. Караңыз, 10 миңге чукул. Кечеги Бадыр согушунда канча аскер эле? 300 жана 11 канча. Кээ бир риваятта 17 деп келет, кээ бирде 19, 13 деп да келген риваяттар бар. Кандай болбосун 310дон кичине ашыгыраак. Эми караңыз, 6 жылдан кийин мусулмандардын аскеринин санын караңыз. Аллах субханаху ва таала мусулмандарга ушундай ачылыштарды берди. Мусулмандардын саны шунчалык тез көбөйүп жаткан учур эле. Жанагы жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол 10 миң сахаба менен биргеликте согушка чыкты. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам башка согуштарда жарыялап кайсыл жака чыгуусун айтып, анан кийин чыккан болсо, бул сапар пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эч кимге айткан жок. Сыр болуп калды. Билет эле, өтө азчылык сахабалар гана билет эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бул согушунан кимди максат кылгандыгын. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дуа кылды: "Аллахумма худил ахбар вал уюна ан Курайш хатта набгатаха фи биладиха". Аллахым биздин аскерлерибиздин ушундай разведка, ондой шпиондорду өзүң алыс кылган. Биз ошол Меккеге жетип барганга чейин деп дуа кылды. Акыйкатта Аллах субханаху ва таала пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бул дуасына жооп берип, Меккеге барганга чейин эч ким билген жок Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам Меккеге кирип келгенин. Караңыздар, согушта бир туугандар разведка чоң роль ойнойт. Разведка дайыма эртерээк жетип келип турат. Себеби экинчи тарап
ошол нерсеге даярдык көрүү үчүн. Бирок мынал жерде экинчи тарап даярдык көргөнгө эч кандай үлгүрбөй калды. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошентип 10.000 аскери менен Меккенин алдына келип калды. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жолдо келатканда Абдуллах ибн Аббас, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын атасынын иниси, үй бүлөсү менен Меккеден Мединеге келатканын көрдү. Жолдон пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жолуктуруп Аббасты алып калды. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Суфьян ибн Харис ибн Абдул Мутталибдин Абу Суфьян деген баласын да исламга келип, ошол Меккеден Мединеге хижрат кылып келатканын жолуктуруп калды. Жана аржу ан якуна халафан мин Хамза, мен сени Хамзанын орун басары болосун деп үмүт кылам деп ага жакшы үмүттөрүн артты. Абу Суфьян, караңыз, бир туугандар адаштырбаңыз. Абу Суфьян ибн Харб бул жанагы мушрик Абу Суфьян, Меккенин бии болгон Абу Суфьян. Ал эми азыркы айтып жаткан Абу Суфьян бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын Харис деген авасы болгон, ошонун баласы. Тактап айтканда эки аталаш бир тууганы. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккеге Зухран деген жерге жетип келди. Жана жетип келип ошол жерге чатыр тикти. Ошол жерге мусулмандар лагерин курду. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушунда буйрук берди, ар бир аскер от жаксын деди. Жана түнкирип ар бир аскер от жакканда, жанагы жерде Меккенин эли көрүп, мындай аскерди түшүндү дагы көрбөгөндүгүн тан алды. Караңыз, ар бир аскер от жакканда, жанагы Меккенин атрабында, Меккеде тургандарга ушундай көрүндү, ушунчалык көп аскерлер жыйылгандыгын белгилүү болду. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанагы жерде акырындан Меккеге кирүүнү пландаштырды. Бирок ошол кирүүдөн мурда бир окуя болду. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ошол авасы Аббас радиаллаху анху Меккеликтер балким келип калар, ушул учурга чейин келип, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан үзүр сурап, балким исламга кирип калар деген үмүт менен ошол жерде карап турду. Ким келет экен? Кандай адам келет экен? Себеби Абдуллах Аббас радиаллаху анху, Аббас бул өзү жакында эле Меккеден кеткен адам эле. Жана Меккеликтердин согушсуз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга Мекке шаарын багындырып берүүгө ушунчалык кызыктар эле. Ошол учурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай даярдык көрүп турган учурда Аббас Абу Суфьянды байкап калды. Абу Суфьян ошол мусулмандардын аскерлеринин айланасында жүргөнүн байкап калды да, жанагы жерде Абу Суфьянды ушундай көрдүңбү? Абу Суфьян мындай чоң күчтү сен жана сен менен биргеликте эч бир адамдар токтотуп кала албайт. Ушундай жанагы жерде коркуу сезим салды жүрөгүнө. Андан кийин жанагы Абу Суфьянды жүр, мен сени пайгамбардын алдына алып барайын, балким ошол жерден сүйлөшөрсүң деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алдына алып кирди. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Эй Абу Суфьян, сени көрдүңбү? Аллах таалам өзүнүн уадасын аткарды. Аллах тааламдан бөлөк сени угататтуу зат жок экен" дегенде жанагы жерде ушундай деп жооп берди Абу Суфьян: "Эгерде Аллахтан бөлөк Кудай болгондо ал мага жардам бермек. Бирок мен ынандым Аллахтан бөлөк Кудай жок экенине. Жана сен пайгамбар экениңе мен күбөлүк өтөмүн" деп ошол жерде иман келтирди. Эми караңыз бир туугандар, 20 жыл керек болду. Абу Суфьяндын исламга кирүүсүнө 20 жыл керек болду. Абу Суфьян жөнөкөй адам эмес эле. Абу Суфьян аттуу баштуу адам эле. Эми кээ бир адамдардын исламга келүүсү үчүн, дин менен жашоосу үчүн кээде 20 жылдан да көп убакыт талап кылынат. Сиз менен биз кээде ушунчалык шашабыз, бүгүн дааватыбыз эртең мөмөсүн берип, бүрсүгүнү ошол мөмөнү жеп калууну каалайбыз. Бир туугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сабырдуулугун караңыз. Абу Суфьян пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга зыян көрсөткөндөй, башка мушриктер, өтө азчылык мушриктер зыян көрсөткөн. Абу Суфьян ушунчалык көп пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жана ислам үммөтүнө зыян жеткизген. Ошого карабастан Аллах субханаху ва таала ошол инсандын жүрөгүн ачып, ислам динине багыттап койду.
Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аббаска буйруду. Азыр мол Ушелия деп коет. Ошондой жерден биз өтөбүз. Ошол өткөн учурда сен Абу Суфянга биздин күчүбүздү көрсөткүн. Бул да болсо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын стратегиясы эле. Абу Суфян жанагы мусулмандарды көрүп, мусулмандардын кубатын көрүп, мусулмандардын ушундай биримдүүлүгүнү көрүп, жанагы жерде эмне ан сайын ынансын. Жана башка Абу Суфян уккан адамдарга Абу Суфян жеткизсин, мусулмандарга каршы чыкпай эле койсун деген максатта Аббасты олтургузду дагы сен ошол болгон нерселердин баарын айтып берип турасың деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын тизген отряддары акырындан өтө баштады. Жанагы жерде бир топ отряд өткөндөн кийин бир чоң отряд өттү. Ал отряд ким деп сурады эле. Бул отряд ансарлар деди. Ансарлар Медине элинин жергиликтүү тургундары. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сахабалары менен биргеликте көчүп, өзүнүн элин таштап, Медине элине барганда жардам менен күтүп алган адамдар ансарлар эле. Жанагы жерде Абу Суфянга Саад ибн Убада тигилип туруп ушундай деди: "Эй Абу Суфян, бүгүн яумул малхама, бүгүн малхама күнү" деди. Бүгүн Кааба адал болду деди. Бүгүн Кааба адал болду деп өткөндөн кийин, андан кийин мухажирлердин отряды өтүп калды. Мухажирлердин отряды өтүп, мухажирлердин желегин Зубайр ибн Аввам өз колунан кармап турат эле. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жогорудагы Саад ибн Рабиянын сөзү айтылганда пайгамбар саллаллаху жок, Саад туура эмес айтты. Балким деди. Валакин хада яумун юаззимуллаху фихил Каабада. Бүгүн Аллах таалам Каабаны улуктай турган күн деди. Ва яумун тукса фихил Кааба. Бүгүн Каабага жабдык жабыла турган күн деди. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанагы жерден кирип барып, инна фатахна лака фатхан мубина деген аятты окуду. Инна фатахна лака фатхан мубина. Биз сага ачык, айкын ачылууну бердик, фатахты бердик деди. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккенин ар түрдүү кирүү жагынан ар бир сахабаларды өзүнүн отряддары менен жөнөтө баштады. Халид ибн Валидди өзүнүн отряды менен Меккеге кирүүчү бир жол аркылуу жөнөттү. Ошондой эле Зубайр ибн Аввамды жөнөттү. Ошентип жанагы жөнөтөрүн алдына мен дахалал масжида фаху аминун. Ким харам мечитине кирген болсо, ал амандыкта деди. Ал дегени ал өлтүрүлбөйт деди. Кимде ким Абу Суфяндын үйүнө кирсе, ал дагы өлтүрүлбөйт, ал да амандыкта деди. Кимде ким үйүнө кирип, согушпай кылычын таштап, үйүнө кирип ала турган болсо, ал дагы амандыкта деди. Караңыз, бул менен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушунчалык ошол харам мечитинин айланасында кан төгүлбөсүн каалайт эле. Бирок Мекке мушриктери ойлойсузбу, жөндөн жөн ошол Мекке шаарын берип коет деп? Бербейт эле. Алар дагы тирешти, алар дагы согушууга аракет кылышты. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жанагы стратегиясынан кийин, тактикаларынан кийин жанагылардын жүрөгүндө толугу менен коркуу сезим орун алган эле. Жанагы жерде көпчүлүгү ушул сөздү, жогорудагы сөздү уккандан кийин үйлөрүнө качып кирди. Кээ бирлери Кааба мечитине качып кирди, кээ бирлери Абу Суфяндын үйүнө качып кирди. Аман болойлу. Пайгамбардын, Мухаммадтын кылычынан коркалайлы деп. Булардын дагы бир корккон жери Мекке элинин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дааватын баштаганда 13 жыл Мекке даават кылды. 13 жыл Меккеде даават кылган учурда Меккенин эли, Курайш эли пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга зыян бергенде эч бир зыян берген эмес эле. Демек, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул нерседен өч алат эле. Өч алыш керек эле өзү негизинен. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар болуп келгенсе, аны колдоп, кубаттоосунун ордуна ага каршылык көрсөтүп, бүтүндөй мүмкүнчүлүгүнү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын дааватын жок кылууга жумшаган адамдарды пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жок кылуусу күтүлгөн эле нерсе эле. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам албетте бул нерсени тандаган жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кечиримдүү инсан эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кечиримдүү болду. Жана ошол жерде ушул сөзү менен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кан төгүлбөй Мекке фатх болуусуна ушунчалык кызыктар болду. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мекке шаарына кирип келди. Кан төгүү дээрлик болбоду. Болду, өтө аз жерде болду. Согуш, кылыч көтөрүп чабышуу деген, салгылашуу деген өтө аз болду.
Бирок жалпысынан караганда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне аман, тынч Меккенин ичине кирип келди. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул аятты окуду. Ал-хакку ва захақал батил. Акыйкат келди, батыл өзү жоюлуп кетти. Иннал батила кана захуqa. Батыл нерсе, акыйкат эмес нерсе өзүнөн өзү жоюлуп кетүүчү нерсе dedi. Бир туугандар, караңыз, бул сүрө Исра сүрөсүнө келет. Бул аят Исра сүрөсүнө келет. Субханаллах, ушул аят бүгүнкү күнгө чейин жана кыямат күнүнө чейин өзүнүн күчүн эч качан жоготпойт. Акыйкат келген жерде батыл өзүнөн өзү жок болуп кетет. Өрдөк жокто чулдук бийлик кылат деп бизде кыргыз эли макал айтып калтырган. Өрдөк жок жерде чулдук бийлик кылган сыяктуу акыйкат жок жерде батыл бийлик кылат. Эгерде кайсылдыр бир жерде батыл бийлик кылып турган болсо, тактап айтканда батыл нерсе өзүнүн батылын жайылтып турган болсо, демек ал жерде акыйкат жок экендиги белгилүү болот. Акыйкат бар жерде батыл өзүнөн өзү жок болуп кетет. Караңыздар, бир туугандар, сиз менен биздин тарыхыбыз 100 жыл мурунку тарыхыбызды карай турган болсок, сиз менен биздин динибиз сыйкыр болуп кеткен. Бул чындык. Орто Азия эли дин деп сыйкырды билип калган. Сыйкырчылардын кылган амалдарын жана жин шайтандар менен биргеликте аткарган нерселерин ушул диндин эң чокусу деп билип калган. Жада калса ушундай деңгээлге чейин барган, сиз менен биздин ата бабаларыбыз ушул сыйкырчылар кылган иштер менен сыймыктанып калышкан. Паланчы деген молдо бар эле, сууну артка жүргүзүп жиберет эле. Пусанчы деген молдо бар эле, Каабага барып намаз окуп келет эле. Дагы андай, дагы мындай деген сөздөр менен сыймыктанган заман бар эле. Бирок алхамдулиллах, илим жайылуусу менен, алхамдулиллах, мүмкүнчүлүк араб өлкөлөрүнө чыгууга жана башка илим алууга мүмкүнчүлүк ачылгандан кийин Кыргызстан эли көпчүлүгү илим алып келип, акырындан элге жерге илим тараткандан баштап ушул нерселер жоюлуп, бүгүнкү күндө алхамдулиллах, Аллахка чексиз шүгүрлөр болсун, bunday түшүнүктө жашаган адамдар дээрлик жокко эсе. Бүгүнкү күндө балким Аллах Тааламдын тавхидинде жашаган, жалгыз Аллахка сыйынган, Аллах Тааламдан бөлөк эч бир нерсеге сыйынбаган, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жолун бекем кармаган, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн терилтирген адамдардын көбөйүүсү сиз менен бизди кубантат. Бул да болсо акыйкат келген жерде батыл өзүнөн өзү жок болуп кетет. Көрдүңүздөрбү, бир туугандар, Аллах субханаху ва таалам баарыбызды ушул акыйкатты көтөргөн, акыйкатты элге, жерге тараткан момун мусулман үммөттөн кылсын. Бир туугандар, ушул акыйкат өзүнөн өзү чуркап кирип келбейт. Ал акыйкатты көтөргөн эркектер болуу керек. Ал акыйкатты жайган эркектер болуу керек. Ошол менен батыл нерсе жоюлат. Жөн эле үйдө жатып коюп, сиз менен биз батыл нерсе жоюлуусун кааласак, бул нерсе болбойт. Бир туугандар, сөзсүз түрдө себептерин аткарышыбыз керек. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Каабага кирип келгенден кийин Каабага өзүнүн улоосунун үстүнө кирип келди. Өзүнүн улоосуна үстүндө Аллах Таалама такбир айтып, ла илаха иллаллах келмесин айтып кирип келди. Ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах, лахул мулку ва лахул хамду ва хува ала кулли шайин кадир деп туруп, садака ваъда, Аллах Таалам берген уадасыны аткарды. Насара абдах өзүнүн пендесини жеңишке жеткизди. Деп, я маашара Курайш, эй Курайш эли деп Курайшка кайрылды. Инналлаха кад азхаба анкум нахватал жахилияти ва та'аззумуха бил абаин нас. Эй Курайш эли, чындыгында сиздерден Аллах Таалам жахилият доорундагы жаман нерселерди көтөрдү. Жана ата бабаларыңыз сыймыктанып, ата бабаларыңыз калтырып келген динди эмне кылды? Сиздер ушул улуктап келген динди жок кылды деди. Сиздер Адам алейхиссаламдан жаралгансыздар, ал эми адам болсо топурактан жаралган деп туруп ушул аятты окуп койду. Я юханнас инна халакнакум мин закари ва унса. Эй адамдар, биз сиздерди эркек жана ургачы кылып жараттык. Андан кийин эмне? Важаалнакум шу'аба ва кабаила литарафу. Сиздерди ууру ар түрдүү улут кылып жаратып койдук, бири-бириңер менен таанышып, билип, ушундай жашооңор үчүн деди. Инна акрамакум индаллахи атқакум. Сиздердин Аллах Таалам алдында эң урмат сыйга таттыктууңуздар, эң такыбалууңуздар деди. Инналлаху алимун хабир. Чындыгында Аллах Таалам билүүчү зат деди. Караңыздар, бир туугандар,
Haqiqatda Alloh taoloning oldida hurmat-сыйга татытуу болгон, Alloh taoloning oldida eng сүйкүмдүү болгон бул бир улут эмес, бул бир жинс эмес, бул балким сыпат. Ал кайсы сыпат? Alloh taoloning oldida коркуу сыпаты, таквалык деген сыпаты күчтүү болгон. Канчалык деңгээлде күчтүү болгон, ошончолук деңгээлде Alloh taoloning oldida hurmat-сыйга татытуу болот. Бул аят ошол нерсенин далили болду. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанагы жерге кирип келгенден кийин я машара Курайш, эй Курайш эли, ма тадуннуна анни фа'илун бикум, мен сиздерди эмне кылам деп ойлойсуздар деди. Жанагы жерде жакшылык кыласыз. Болду, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын колуна өттү. Жанагы бийлик ошол Мекке элинин бийлиги пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ислам мамлекетинин астына өткөндөн кийин жанагылар эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эмне ыраазылыгын издейтилер. Жакшылык кыласыз дейсиз, үмүт кылабыз. Жакшылык кылсаңыз керек дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мен Юсуф өзүнүн бир туугандарына айткан нерсени гана айтам деди. Ла татриба алейкум яум. Бүгүн сиздерге эч кандай жеме болбойт. Ягфируллаху лакум. Аллах таалам күнөөңүздөрдү кечирет. Ва хуа архамур рахимин деген аятты окуп койду. Ал эң райымдуулардын райымдуусу деген аятты окуду. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам экинчи күнү ошол Мекке фатх болгондон кийин экинчи күнү Аллах таалама алкыш мактоолорду айтты. Андан кийин инналлаха харрама Макката ва лам юхаррим ан-нас. Чындыгында Аллах таалам Меккени арам кылды. Адамдарга арам кылган эмес. Фала яхиллу ли имриин ю'мину биллахи вал яумил ахир. Аллахка жана акырет күнүнө иман келтирген адамга бул жерде кан төгүүсү адал болбойт деди. Бул жерде даракты сындыруу да адал болбойт деди. Эгерде кечээ күнкү нерсени пайгамбардын согушун айта турган болсок, Аллах таалам бул нерсеге кичине гана убакытка уруксат берди деди. Бирок мындан кийин бул нерсеге эч кандай уруксат жок. Мурда кандай арам болгон болсо, эми ошол бойдон арам бойдон калды деди. Себеби кечээ Меккеге кирип келип согушкан болот экен деп ойлоп калсаңыздар, жок, бул Аллах таалам кичине гана убакытка уруксат берди. Мындан кийин бул шаардын ыйыктыгы, бул шаардын арамдыгы ошол бойдон калат деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанагы жерде сахабаларга кабар берди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанагы буттарды талкуулоосу, жанагы улоосу менен кирип келгенде колунда таяк бар эле, ошол таягына кармап туруп, эмне ар бир бутка ушундай жыгып тийгизгенде бул Аллах таалам мужизасы деп айтат. Ошол бут өзүнүн өзүндө кум болуп жок болуп кетти дейт. Өзүнүн өзү жок болду. Бул дегени ушунча кылымдан бери сыйынылып келген буттар пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кирип келүүсү менен жок болду. Акыйкат келди, батыл жок болду. Ушундай бир туугандар, көрдүңүздөрбү? Акыйкат келет болгону ошол акыйкат келүүсүнө кичине сабыр кылуубуз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол Мекке шаарында өсүп, Мекке шаарында аманаткөй, чынчыл адам болуп өсүп, бирок 40 жашында пайгамбар болуп келгенден кийин эң жалганчы адамга айланып, эң жаман адамга айланып, Мекке эли душмандык кылган адам болуп калды эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар болуп келгенден кийин Меккенин эли пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга бир күн да мүмкүнчүлүк берген жок жөн даават кылуусуна. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын дааватына мүмкүнчүлүк болушуна кичүүсү кичүүм дебей, чоңу чоң дебей, аял дебей, бардыгы колуна келишинче пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын дааватын тосууга аракет кылды. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сабырдуулук менен, даанышмандуулук менен өзүнүн дааватын улантты. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккеден эч кандай ийгилик болбоорун билгенден кийин Мединеге барды. Аллах таалам буйрук кылды Мединеге барууга. Мединеге барып ислам мамлекетин түптөдү. Ислам мамлекетин түптөп, ошол жерде мусулман коомчулугун, ошол коомчулукта ичинде аскерлерди түптөдү. Жанагы жерде аскерлер акырындан ийгиликке жетип олтуруп, мына бүгүн ушундай ийгиликке жетти. Бул Араб жарым аралындагы эле ыйык шаар эмес, балким жердин үстүндөгү эң ыйык болгон шаар мусулмандардын карамагынын астына өттү. Бул күн тарыхый күн. Албетте бул күн момун мусулман сыймыктана турган күн. Бул күн бир туугандар Аллах субхана ва таала Мекке шаарынан ширк динин такыры эмне жоюп салды. Аллах субхана ва таала бул күндү ушундай кылды, таухид орунду алган күн кылды. Караңыз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жана сахабалары бул күндү канчалаган убакыт күткөн, канчалаган
жылдар бою бул күндү эмне келүүсүнө себептерди аткарды. Аллах субханала таалам ийгилик берип, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне ушул күнгө да жетип келди. Мекке өзү төрөлгөн жер. Ибрахим жана Исмаил алейхиссалам экөө биргеликте, алейхиссалам экөө биргеликте Кабаны куруп, ошол жерде бүткүл Араб жармаралындагы жана бүткүл инсаниятты эмне ажылыкка чакырды. Ажылык кыла турган жер. Бүгүнкү күнгө чейин ажылык кыла турган жер. Ажылык жөрөлгөсү аткарыла турган жер, бир туугандар. Ажылык парз амал аткарыла турган жер. Анын ичиндеги жөрөлгөлөр аткарыла турган жер болуп калды. Ошол күн ширк динин толук менен жоюп, ошол эле учурда мушриктерди дагы жок кылды. Мушриктер дагы толугу менен эмне ошондон кийин ошол Мекке шаарынан жок болду. Алхамдулиллах, бүгүнкү күнгө чейин Мекке шаарында эч кандай мушрик жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан келген хадистердин бирөөсүндө ушундай пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алдына адамдар келе баштады. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга баяат бериш үчүн келе баштады. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошондой айтты: "Эми мындан кийин хижраны соон албайсыңар, бирок исламга жана иманга баяат берүүңүздөр калат" деди. Ошол менен Аллах субханала таалам өзүнүн нурун Мединеге жеткизди. Мына ушул күндөн баштап мусулмандар исламга афважа деген жамаат болуп кире баштады. Караңыздар, ушул жылдан кийинки жылды пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам делегаттар жылы деп атады. Себеби ушул 8-жылдан кийин 9-жылы мусулмандарга Шам жана Йемен өлкөлөрүнөн, Бахрайн ошол жактарынан бардык адамдар келип топ-топ болуп динге кирген жыл болду. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көрдүңүздөрбү, бир туугандар, өлөргө жакын ушундай момун мусулмандардын ийгиликтерин көрүп, момун мусулмандар жеткен ушундай жакшы натыйжаларды көрүп кетти. Бул да болсо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллах субханала таалам бул дүйнөдө кылган мээнетинин кичине үзүрүн көрсөттү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өлгөндөн кийин Абу Бакр, андан кийин Умар, андан кийин Усман, андан кийин Али радиаллаху анху бийлик кылып, ошол мусулман үммөтүнү жетектеди. Ошол жылдары мусулмандар көптөгөн ийгиликтерге жетти. Бул жагы Мароккого чейин, ал эми чыгыш жагы болсо Индияга чейин жетип келди. Караңыздар, бир туугандар, аз аралыктын ичинде мусулмандар ушунчалык тез эмне жайылды. Тез жайылып, Рим империясы, Византия империясы жана Перс империясы деген чоң империяларды кулатты. Балким ошол кулатып элетин болбосо, ошол империянын астындагы өлкөлөрдү ислам өлкөсүнө айландырды. Субханаллах. Бул Аллах таалам чоң бир жеңиш эле. Албетте, бул жеңиштер кээ бир себептерге байланган эле. Ал себептерди Аллах таалам насип кылса, эртең өтөбүз. Алда болсо, эртең Аллах таалам насип кылып өтө турган темабыз асбабун наср, ал-хакыйкия, чыныгы жеңиштин себептери. Кантип момун мусулман адам чыныгы жеңишке жетет? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жана сахабалар кантип чыныгы жеңишке жетти? Кайсыл амалдарды кылды? Эмнеси менен өзгөчө эле бизден? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жана сахабаларында канат бар беле? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жана сахабаларында бизде жок бүчө бар беле? Жок, албетте. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жана анын сахабаларында сиз менен бизде бар эле нерсе бар эле, андан ашча эч нерсе жок эле. Бирок кээ бир сыпаттар бар эле, сиз менен бизден өзгөчө болуп турган. Ошол сыпаттар себептен Аллах таалам аларга жеңиш берди. Ошол нерсе жөнүндө эртең сөз кылабыз. Аллаху алам. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين في المغارب والمشارق واجمع كلمتهم على الحق. اللهم ارزقنا شكرا هذه النعمة العظيمة. اللهم ارزقنا شكر هذه النعمة العظيمة وحقق النصر للأمة الإسلامية كل وقت في كل مكان، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.